Мындай суроо Нуртулек байке. Биз чет өлкөлүк студент болуп, бул Турцияга келебиз да, Түркия мамлекетине келебиз. Анан ушул түрк элдеринин чет өлкөлүктөргө кылган мамилеси кандай? Жакшы эле мамиле кылабы же чет өлкөлүктөрдө мындай башкачараак, оройураак мамиле жасашабы? Өзгөчө кыздарга кандай мамиле кылып, кыздар мынтип келсе, канчалык коопсуз кыздар үчүн? Жакшы мындай кенен жүрө алабы же коркунуч жаратабы алар үчүн? Чет өлкөлүк студенттер үчүн. Ооба, бул да өтө маанилүү суроолордун бири. Бул кандай десем, мен өзүм Турцияда жүргөндөн бери мен бул жакта көптөгөн байкелерим бар, көп жылдан бери жашап жүргөн. Биз чогуу отуруп калган мезгилде бул темалар көп ачылып калат да. И ошол мезгилде алар менен сүйлөшкөндө, кандай десем, ушуга чейинки статистиканы карайлы. Мисалы 4-5 жылдын ичинде бул жакта бир дагы чет ябанчыларга, чет мамлекеттен келген студенттерге, кандай десем, бир коркунуч боло элек. Кудай сактасын, андай нерсе болбойт дейм. Анан мен өзүмдүн түрк досторумдан, өзүмдүн чөйрөмдөгү түрктөргө караганда, алардын чет мамлекеттик студенттерге кылган мамилеси өтө, кандай десем, сылык. Сый мамиле Да, жасашат. сый урмат менен мамиле кылышат. Эч качан мен көрбөдүм бирөөсү келип там сени жамандап или түртүп же сени эме кылып буллинг деп коет го, андай нерсе бул жакта билбейм, менимче боло элек. И анан жанагындай нерсе бар го, жаман улут болбойт, жаман адам болот деген нерсечи. Анан ошонун ичинен карасаң, эми ара-арасында болот, там келип сени капа кылып коюшу мүмкүн, кээ бирлер түшүнбөй кызганып бир нерсе кылышы мүмкүн, андай нерселер болот. Но кандай десем, чоң деңгээлде мындай нерсе боло элек. Жалпылап караганда, андай нерсе жок. Реально жок. Анан Нуртулек байке, мен жанакын байкадым. Түрктөр бизди өзгөчө кыргыздарды, казактарды, өзбектерди биз түркпүз баарыбыз, бир тууганбыз деп мындай сен ябанчы değilsin benim için, мен үчүн чет өлкөлүк эмессиң, сен менин бир тууганымсың дегендей мамиле жасайт да. Негизи ошондойлорду көп көрдүм, бирок жалпылап алып караганда сиз көбүрөөк жүрүп, көбүрөөк тажрыйбаңыз көп. Жалпылап алып караганда жакшы мамиле жасайт экен, келгендерге. Албетте. Кыздарга кандай? Кыздарга мындай Булардын кыздарга болгон мамилеси, билбейм, мен түрктөрдү кайраак ойлойм, биздин кыргыздардын кыздарга кылган мамилесине караганда түрктөрдүкү дагы сылык сыпайыраак. Кыздарга Билбейм, булардын бизге караганда жылуу кандуу келишет да. Булар кыздарга кандай десем, максимально мындай жылуу мамиле кылышат. Катуу тийип алышсаң коркушат. И ошол себептен ойлойм, кыздарга кылган мамилеси булардыкы өтө жеңил. Кыздардын коркуу эмеси болбой эле коюш керек да. Ну, бирок деген нерсе, сен по-любому чет мамлекетте жүрөсүң. Эмне болуп кетишин билбейсиң. Кырсык каш кабактын ортосунда дейт. Ошон үчүн кечинде көп көчөдө жүргөн, анан мындай туура эмес, там түшүнүксүз жерлерге барган деле болбойт. Потому что башта айтып кеткендей, коопсуз экен деп элечи. Потому что сен максимально коопсуз жерге барсаң деле ал нерсе бир жерде болуп кетиши мүмкүн. Но ал ыктымалдуулук өтө аз. Ошон үчүн бул жакта кыздарга болгон мамилеси өтө сылык. И сен айтып кеткендей, түрк мамлекеттеринен келген адамдарга, инсандарга мамилеси өтө сылык, потому что түрктөр өзүлөрү патриот келишет. Ошон үчүн бизди өтө жакшы көрүшөт. Бул деген эми түрктөр үчүн эле эмес, бүт баардык нацияларга, улуттарга бул тиешелүү, бүт баарына мамилеси жакшы. Эми ара-арасында жаман эмелер болот, аны деле айтпай кетпеш керек, потому что өтө деле мактап салган болбойт да. Андайдар деле бар, жок эмес. Но ал если процент менен салыштырганда өтө аз. Ыктымалдуулук аз. Ооба. Биздин кинолордон көргөн, жандай биздин кырсыкта жүргөн стереотиптер бар го, там барсаң алып качып кетет, сени байлап салат, сатып салат. Андай нерсе жок бул жакта. Эң сонун. Демек, келем дегендер ошол түрктөрдүн кыргыздарга же башка чет өлкөлүктөргө кылган мамилеси жаман деп коркпой эле коюш керек экен, Коркпой ал жактан камсанага келсе болот экен.